расмий нике каттуу аземин өткөрүү үчүн мен сөз Бакыт үйүнүн эки өкүлүнө тапшырайын. Косуп алыңыз. Жашоо татал көрүп атасыңар. Урматтуу туугандар, саламатсыңарбы? Бүгүнкү күнү биз эң жакшы күндөрдү кезип отурабыз. Меймандар отуруңуз. Алдыбызда от жок экен, бирок андай гана болбосун, махабат оту өчпөс от. Катыраак ойлоп койсо ичип деле калат. Марика эже менен талашпай эле койсоңуз болмок негизи. Негизи эле бул жашоодо өзүңдү табыш аябай татал, бирок өзүңө түп келишип жарашуу экинчи жарымыңды табыш андан да татал. Каяктан билет татал экен? Булар экөө азыр социалдык мактар деген бар, Инстаграм деген бар, ошодон таанышып алып, балким дискотекадан таанышты. Же болбосо отопительный сезондо Асел көмүр алам деп көмүрдүн арасынан таап алган. Жеңишсен деген романтиканын баарын бузуп атасың. Байке, где вы, где романтика? Шайтет турчу. Негизи бүгүнкү жомоктун башкы каарманы билимдүү, эмгекчил, намыстуу, келбеттүү, күчтүү, айбаттуу жана айкөл. Жанына мыкты жолдошторду жыйнай билген биздин назик периштебизди ааламдын эң бактылуу айымына айлантканы турат. Молодец. Базар жок. Сону реклама кылды. Билайнда да мындай реклама кылган эмес, керек болсо. Сүйлөбөй турчу. Нервиштеп байке, кем судан ичип алсаңыз кичине нервиштеп. Аны жаштап ичет. Жаштар просто той баштап эмес го. Анан тойдун аягында ичишин алат. Кол чаап койсоңуздар. Аны эмесе никеңизди салтанаттуу түрдө каттоонун алдында жооңуздар кандай болорун билип турсам дагы кылымдардан өткөн нике салтын тап менин өкөңүздөргө терең суроом бар. Кошумча канчадан болот? Мааниси терең эле го дейм байке. Сен отуруп турчу, мен алып барайын деп отпаймынбы? Антсе суроолорго даярсыңарбы? Мен акырындап суроолорумду берип баштайын. Урматтуу Урмат. Аселдин өмүрлүк жолдошу болууга макулсузбу? Макулмун. Баракелде. Кол чаап турабыз. Так байке. Мындай кылачы, сиздин суроолоруңуз аябай баналдуу болуп атат да, той башталып калып, доктор чогулду, элдер келди. Анан сиз азыр ушундай туура эмес суроолорду берип атасыз. Эмне, жок демек беле? Ооба дейт да. Андан көрө суроолорумду берейин, даярдап келгем. Бер. Кол чаап коебуз жеңишке. Сиз Урмат бүгүндөн баштап үйгө өз убагында келип, ар бир алып барган тойдун акчасын Аселдин колуна тапшырып, Инстаграмыңа экөөңөрдүн сүрөтүңөрдү киргизип, Асел үйдө отуруп, тажаса элдин аялдарынан кем кылбай салон ачып берүүгө даярсыңарбы? Ооба. Кол чаап турабыз. Бир бала төрөп бергенден кийин үйдөгү бийликти толугу менен колуна тапшырып берүүгө даярсыңбы? Ооба. Чында слабыйраак экен байке. Өзүнө ишенбей турат. Анда санда жакпаса дагы повод бербей күлүп сериал көрүп отурууга, анан бүткөндөн кийин Кемаль кандай эркек экенин талкууга даярсыңбы? Ооба. Эринбей интернеттен бардык авиакомпаниялар жөнүндө маалымат чогултуп, Аселдин жумушун түшүнгөн адам болууга даярсыңбы? Ооба. Баракелде. Ал эми Асел, сиз Урматтын жумушун туура түшүнүп, түнкү 12ге чейин уктабай күтүүгө, тойдон кешик алып келет да деп тамак жасабай койбой, өз колуңуз менен таттуу тамак жасап бергенге даярсызбы? Даярмын. Эгерде жумушка чыкканда Урматтын туугандарына со скидкой самолетко билет алып берип турууга даярсызбы? Ашып кетсе 2 ай мээсин чагып, жанагы кичинекей машинесин чоңураак алмаштырууга макул кыласызбы?
Жоқ, буга уверенныйраак жооп бериш керек. Элдин баары $600 алып барышат экен деп урушуп урматтын ставкасын көтөрүүгө макул кыласызбы? Мен эми кийинчерээк келдим эле деп урматтын иниси Эламандын келинчегин айткандай аткарып коюуга макулсузбу? Ажырашып кетип окшойт азыр. Меники түгөнүп калды деп урматтын съемкаларга деп колдонгон тоналкасын кол салбайм деп убада бересизби? Бүттүңбү? Бүттү, рахмат. Айланай. Аны эмесе урматтуу туугандар, айымдар жана мырзалар. Бүгүнкү тойдун күнөгөрлөрү асел жана урматтуу официалдуу салтанаттуу түрдө жаш жубайлар деп жарыялайбыз. Кол чалуулар болсун. Албетте биз бул жумушта биринчи күнбүз, бизди кечиребиз. Дагы бир жолу жаш жубайларга кол чалуулар болсун. Чоң рахмат. Регистрация болсо чыгырып туруңлар. Сиздерге чоң рахмат. Бакыт үйүнөн келген бакыт жана жеңиш аянтынан келген